Бойдок жигит ойлонот, үйлөнсөм бактылуу болуп кетем, баардык нерсе жакшы болуп кетет дейт. Квартирасы жок адам, үйү жок адам, үй алсам бактылуу болуп кетем, сонун болуп кетем деп ойлойт. Кимде эмне жок болсо, ошого жетсем бактылуу болуп кетем деп ойлойт. Бирок бакыт ушул ичибизде экендигин эч ким билишти каалабай атат да. Бүгүн көп акча, сиз ойлогон жакшы үй, сиз ойлогон жакшынакай кызга жетүү менен бактылуу бакыт таап болбойт. Себеби буларга жетип, ажырашып, өлүп, өзүн аса алгандар мынандай толтура, ар бир кадамда табышыбыз мүмкүн. Айтайын дегеним, бакыт бул ичибизде. Ар бир секундадан рахат алып жашаш бул сизге байланыштуу маселе. Ичибиздеги кыжалаттык, коркуу, мындай сезимдер адамдын өзүнө байланыштуу. Мен сыяктуу адамдар же рахматылык чубаксыз келип бул маселеде сизге жардам бере албайт. Бул ички сезимдерди сиз өзүңүз башкарышыңыз керек. Мисалы, кыжалаттык, коркуу сезимдерди өзүңүз башкарышыңыз керек. Ай корком, ай кыжалатмын. Жүрөгүңдөн коркуу сезимдерин чыгарып, жулуп сал. Бул нерсени өзүңдүн үйүңө киргизбе, өзүңдүн мамлекетиңе киргизбе. Дух менен жүр. Ар дайым коркпо. Жөнөкөй бол, кичпейли бол, бирок коркок болбо. Коркоктук мусулмандарга жарашпайт. Эркек болушубуз керек. Мынандай тоолорду бир падыша айтат: кимге согуш ачсаңач, мусулмандарга согуш ачпа дейт экен. Ошо өзүнүн аскерлерине. Неге десе, мусулмандар ушундай дейт. Алардын жол башчысы, мындайча айтканда пайгамбары, амирсабы, жол башчысы бирденекени алып кел десе, мисалы тоону ташын алып кел дей турган болсо, булар келип тоонун тамыры менен сууруп барып башка жерге сайып кое турган ушундай адамдар болушат. Булар менен ойношпогун дейт. Ойношпогон арбап менен, арбап урат арбап менен дейт го өзбектөрдө. Айтайын дегеним, мекендештерим, биз мусулмандар өнүгүшүбүз керек. Ар бир тарапта.